Деңиз түбүндөгү аскаларда 10 акула сүзүп жүргөн. Абалдар силер билесиңерби? Деңиз түбүндө да аскалар болот. Деңиз түбүндөгү аскалар суу деңгээлинин өзгөрүүсүнө жараша мезгил менен суу үстүндө пайда болуп турат. Аларды негизинен биз риф деп атайбыз. Мына, ошондой деңиз түбүндөгү аскалардын биринде 10 акула сүзүп жүргөн. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алардын ичинен 2 акула башка жакка сүзүп кетти. Анда деңиз түбүндөгү аскаларда канча акула калды? Демек, ушул 10 акуланын экөөсү башка жакка сүзүп кетти. Анда келгиле, мына 1, 2. 2 акула кетип калды деп ойлойлу. Анда 1 жазып алсак болот. Анда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 акула калды. Аны биз кантип жазып алабыз? Демек, жалпы 10 акула бар болчу. 10 акуланын экөөсү башка жакка кетип калды. Анда кемитебиз. Экөөсү кетип калды. 10дон 2-ни кемитсек 8. Демек, деңиз түбүндөгү аскаларда 8 акула калды.